"Vallazi nafsu Muhammadin biyadihi la khalufu famis saim atyabu indallah min rihil misk." Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem'in canı kimnin kolunda? Allah'ın kolunda. Oşol zatqa ant içip aytam deydi. Oruza tutkan adamdın oğuzundan çıkan жағымсыз жыты Allah'ın aldığında miskten dağı jıpar jıttı deydi. Miskten dağı. Эми көбүрөөк ачка болуп калгандан кийин 5 saat, 6, 7 saat, 8, 10 saat ачка болуп калгандан кийин ашказанда эми бардыгы ашказанды билебиз кандай жай экен. Ошол жерден жагымсыз жыттар чыгып калат. Бул кыжалат боло турган нерсе эмес. Ошол жагымсыз жыт Аллага ушунча жагат экен. Оруза туткан кишинин жагымсыз жыты ушунчалык жагат экен Алла Таалага. Аллаху акбар. Мисктен дагы эмне деп атат? Баарыбызды апабыз төрөгөн да туурабы? Же форточкадан чыгып келген да бирөө барбы? Жок. Баарыбызды эне төрөгөн. Баарыбыз кичинекей күндө өткөргөнбүз. Турсаларды булгаган, шымдарды булган күн эсибизде жок да. Апаңыздардан тирүү болсо сурасаңыздар айтып берет. Ошондо апабызга жагат эле го биздин жытыбыз. Эми азыр апа эне кээде ата энелер кичине андай мындай болуп калса жакпай калабы, кандай болот? Мухаббат болсо башкача болот экен. Мухаббат жагымсыз жытын жагымдуу кылып коет экен. Айыбына көзүңдү көр кылып, айыбынан бир айтса кулагыңды дүлөй кылып коет экен. Эгерде чыныгы жүрөктө мухаббат болсо, Алла канча жакшы көрөт экен? Жагымсыз жыты Алланын алдында эмнеден жагымдуу дейт? Мисктен жагымдуу дейт. Аллаху акбар.